Жалал Абад шаарында жалпы билим берүүчү мектептердин саны 20. 3 жыл мурда ата-энелер 1-класска баласын окутуу үчүн шаардык билим берүү бөлүмүнө мектеп директорлоруна барып, убактысын кетирсе, 2018 жылдан бери шаарда онлайн мектепке кабыл алуу тартиби кирген. Анын негизинде ата-энелер үйдөн чыкпай эле өздөрү жашаган аймактагы мектепке уул кызын башталгыч класска киргизсе болот. Анткени менен мындай тартиптеги кабыл алуудагы түшүнүктөр толук эмес. Телефон аркылуу сүрөткө алып, ошо документтер метрикасын, домкомдон справка, ошондой нерселерди сурады бизден. Ошолорду жөнөттүк. Вы приняты деп код келди бизге. Ошо код менен мектепке бересиңер деп. Ошо код менен Кудай кааласа эми барабыз да. Директорго жөнөтүп койду. Едугов KG боюнча маалыматыңыз жок, өзүңүз толтуруп жиберүү боюнча. Жок. Шаарда мектепке болгон муктаждык күч. 1,5 миң окуучуга ылайыкташкан мектептерде 3 миңге чукул окуучулар билим алган мисалдар көп. Бул маселени чечүү үчүн мамлекеттик деңгээлде каржылык колдоо керек. Мына ушундай жетишпестиктин артында өз уул кызын каалаган мектепке киргизүү үчүн тааныш билиш, акча каражатын сунуш кылган көрүнүштөр орун алып, анын негизинде мектептерде акча алып анан окууга жайгаштырылат деген көз караш калыптанып калган анык. Онлайн мектепке жайгаштыруунун максаты мына ушундай сөздөргө чекит коюп, паракорсуз жашоо образын түзүүгө багытталган. Тапшыруу боюнча бул жакшы. Бир жагы коррупцияга бөгөт коет. Себеби телефон аркылуу жанагындай очуртка коюп, очурту келгенде алып барып неме кыла берет. Бул ата бая мурун бизде мындай эле, анау алып бар, анан буга алып бар деп, анан коррупциянын жолдору бар эле. Тыйын бере коюп, башкага коюп, эртең киргизе коюп дегендей. Азыр эми онлайн түрүндө андай нерсе жок болот, бул жакшы нерсе. Балдарды кабыл алуу электрондук билим берүү жана илим министрлигинин сайтын аркылуу катталып жатышат. Азыркы күндө ата-энелерибиз үйүндө отуруп эле телефонунан эле онлайн каттап койсо болот. Google приложениясы аркылуу билим берүү министрлигинин сайтына кирип, мектеп Едугов KG сайтына кирип, ошол жерден заявка таштап койсо болот. Убакытты туура пайдалануу, тааныш тамыр аркылуу кирүүгө бөгөт койгон чаранын негизинде абалкы жылга караганда ата-энелерде кезек күтүү боюнча түшүнүктөр көбөйдү. Бул аракет шаардык билим берүү кызматкерлеринин ишин жеңилдетти. Льготаларыбыз бар. Орус класстарга аябай талап күчтүү болуп атат. Бирок биздин ага кадр маселелерибиз жетишсиз болуп жатат. Ошондуктан орус класстарыбыз аз, кыргыз класстарыбыз да жетиштүү деңгээлде ачылып эле жатат. Ал эми кабыл алуу 15 августка чейин жүрөт. Быйылкы 2021-2022 жаңы окуу жылына карата Жалал Абад шаарындагы мектептерге жалпы 2286 окуучу 1-класска кадам таштайт. Учурда орус класстарга болгон талап күч болгондуктан 1200 орундун баары кезек күтүү менен чечилди. Ал эми кыргыз класска 855 бала кабыл алынары айтылат. Бактыгүл Тишибаева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.